абдан жакшы экен, абдан жакшы иштейт экен. Мен туберкулез болуп, санаторияда жаткам. Анан ошол жактан магний водород жөнүндө угуп, анан кийин алып ичип баштадым. Анан экинчи, үчүнчү капсуласын ичкенде эле сразу действовать этти. Ичим катып, заңым чыкпай ушундай клизма менен врачтар неме кылып аткан. Анан ошо үчүнчү капсуланы ичкенден эле ичим оңолуп жакшы болуп кеттим. Анан обострение берет экен, аябай. Ичкенде обострение берип, 3 жума аябай кыйналдым. Алым кетип, шалдырап, сөөктөрүмдөн бери зыркырап ооруп. Анан бирок какырыктарым чыгара баштады. Мен туберкулез болушу өткөн калдыр болуп, майда тешиктер көп болуп, неме болуп кеткен да. Анан кийин врачтар дагы уже шанс жок деп ошентип неметип баштаган. Анан кийин 3,5 ай иштим. 3,5 айдан кийин барып туруп немеге түштүм. Тренингге, санаториядан өздөрү апарып тренингге салып турат да. 3,5 айдан кийин врачым келди дагы куттуктап, сенин өпкөң эле прозрачный сонун болуп аякты. Мынакей рентгенологдун заключениесин окуп берейин деп анан окуп берди. Аябай жакшы аягыптырмын. Ошондо бир ай ичкенден кийин эле өпкөмдүн ичиндеги какырыктардын баары тазаланып, биринчи мына бронх тазаланды, анан өзүм сезип аттым, анан өпкөнүн ичи анан тийүүнө чейин бүт тазаланды да. Адышкам бар болчу. Базалчы эмесмин, 2 утман тиме сорго басчым. Адышкам кетти, энергия пайда болду. Анан жүгүрүп уже чуркай баштадым, жанагы турниктерге тартына баштадым. Ошентип аябай жакшы оңолдум.